Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Урматтуу мекендештер, достор, Баткендеги каргашалы окуядан улам шейит болгон баатырлардын, жай тургундардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жаратканым жандарын жанаттан кылган болсун. Тилекке каршы акыр күндөрү мамлекеттик башкарууда болуп көрбөгөндөй башаламандык орун алды. Мына ушуга байланыштуу өлкө башчы урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылабыз. 2020-жылы сиз тапка келип, жаңы конституциянын концепциясын чыгарып, жалпы элди ишендирип айткансыз. Жаңы конституция кабыл алганда өлкөдө бир адам жооптуу болот. Мамлекеттин ички жана тышкы саясатына мен жооп берем. Бардык милдеттерди мен алам. Жана эл алдында мен жооптуу болом дегенсиз. Бүгүн так сиз кабыл алган сиздин конституцияңызга негиздеп жооп бере турган учуруңуз келди. 2 жылдан бери социалдык, экономикалык, саясий чыңалган улам чек арада тынч эмес. 39 жана 36 протоколду элге ачык чыгара турган учур келди. Бул элдин талабы, бул мыйзамдын талабы, бул тарыхтын талабы. Биз былтыркы Баткендеги окуядан кийин талап коюп кайрылганбыз. Эртеси бизди түрмөгө камадыңар. Бизди душман кылдыңар. Бирок 1 жылдан кийин окуя оорунан кайталанды. Учурунда элдин коопсуздугун караган сиздин эң жакын досуңузду кызматтан алууну талап кылганбыз. Бүгүн дагы ал талап күчүндө. Бүгүн жалпы коомчулук талап кылууда. Акыркы 2 жыл сиз бийликке келгенден баштап чек ара чыры токтой элек. Ок чыгып, бейгүнө жарандарыбыз, керек болсо ымыркай балдарыбыз көз жумуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин эч ким жооп бере элек. Эмнеден улам? Мамлекеттик башкаруудагы башаламандыктан. Мисалы, сиз Бириккен Улуттар Уюмуна барып, элдин талабы менен, элдин өтүнүчү суранычы менен Тажикстан агрессор деп бийик трибунадан сүйлөдүңүз. Келген соң, коопсуздукту караган досуңуз Тажикстандын расмий аскерлери менен эмес, түшүнүксүз адамдар менен согуштук деп айтты. Эл кимге ишениш керек? Эл кимге таянышы керек? Бириккен Улуттар Уюмунан келгенден кийин сизде Кыргызстанды бир дагы президентинде жок, уникалдуу мүмкүнчүлүк пайда болгон. Бул кыргыздын руху, деми, күчү, патриоттук сезими суу электе мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бириктирген шартыңыз бар эле, бирок аны да колдоно алган жоксуз. Анын ордуна бир интервьюңуз менен жаштарды чектеп, элди жектеп, бир интервьюңузда 20 жолу мен деп текеберлик менен сүйлөп, бир гана рахматты айттыңыз ал сизден интервью алган журналистке. Мына ошондон кийин элдин деми суу ичти. Эми эл сизден суранбай, эл сизден талап кылат. Айтылган 39 жана 36 протоколду ашка чыгарыңыз. Былтыр апрелдин 24-25-inde сиз Ташкентке расмий сапар менен бардыңыз. Шавкат Мирамонович менен кезигип, бир сутканын ичинде чечим кабыл алдыңар дагы 26-27-си Коопсуздук кеңешинин төрагасы барды, протоколго кол коюп келди. Бүгүн кол коюлган протоколдо эмне жазылган, кайсы жерлер кетип, кайсы жерлер келип атат белгисиз. Чек ара негизи өтө бир кылдаттыкты талап кыла турган маселе. Түшүнөм, айрымдарын ачыктасак, айрымдарын ачыктай албайт экенбиз. Бирок сиздин кол алдыңыздагы, сиз жооп бере турган аткаруу бийлиги бардыгын башаламан кылып койду го. Бирөө туура айтса, бирөө туура эмес айтып, бардыгы жалган болуп атат го. Эл дүрбөлөң болбой, элди дүрбөткөн аткаруу бийлиги болуп атпайбы? Жада калса элде эмес, парламенттин депутаттарына маалымат жок болуп атпайбы? Сиздин досторуңуз менен досчулугуңуз, кудалар менен кудалык мамилеңиз, бир тууган балдарыңыздын мамилеси эл үчүн, мамлекет үчүн бир тыйын. Эл менен болуңуз, элди тандаңыз. Бүгүн парламентке 2 ящик автомат алып келип, үнүн басып коркутуп атса,
Элден эмес, бир адамдан коркуп атса, парламенттен эмнени күтөбүз? Мына аргасыздан парламентте үн катылбай, парламентте маселе көтөрүлбөй, парламентте эчинсиз суралбагандан улам эл көтөрүлүп, эл талап кылып атат. Тарых кечирбейт, уялгыла. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.